Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Mehrimdi urayымды Аллахтың аты менен баштап жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам, салаваттар айтып, урматтуу жамаат, урматтуу Бишкектен келген урматтуу устазыбыз Мулла Халил Дамыла, жараткан Аллах Таала мешитке басып берген кадамдарыңыздарга хасанат, соопторду жазып, билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирип, Cuma күндүн урматында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилеп айткан дуалар кабыл боло турган учурлар бар дейт. Дуаларыңыздар кабыл болуп, жараткандан кандай дуа тилек кылган болсоңуздар, Аллах Таала дуа тилектериңиздерди орундатсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жамаат, бүгүнкү биз сиздер менен жума сабагында, жума баянында сүйлөшө турган сөз. Кудайым буйрса бүгүн мына мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнө 30-31 жыл толуп олтурат. Эгемендүүлүк жөнүндө, мекенди сүйүү жөнүндө, мекенге болгон шарияттын көз карашы кандай? Мына ошол ислам дининдеги мекендин орду жөнүндө бир аз сиздер менен сабак кылабыз. Кудайым буйрса мына ошого көңүл коюп, кунт коюп угуп турасыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү бул ыймандан дейт. Ыймандуу адам өз мекенин, элин, жерин сүйөт дейт. Мин хаккил ватани алейна ан нухибба. Мекендин бизге болгон акысынан болгон бир акысы, биз жашаган мамлекетибизди, мекенибизди сүйүү ар бирибизге милдет. Ва хаза ма а'ланаһу наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хува ятруку Макката таркан муаккатан. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Меккени таштап баратканда, убактылуу Меккеден чыгарылып аткан учурдагы жар салган сөзү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошондо Меккеден чыгып баратып, кайгырып, капа болуп, өз мекенинин куулгандыгында мына ушинтип Меккеге карап кайрылган эле. Валлахи, Аллахнын аты менен касам ичем, иннаки ла хайру ардилла ва хаббу ардилла илаллах. Аллахнын аты менен касам ичем, эй кереметтүү Мекке, сен жер бетиндеги эң Аллахка жакшы жерсиң, эң Кудайга сүйкүмдүү жерсиң. Валаула анни ухриджту минк ма харажту. Эгер сенин элиң мени бул жерден кууп чыкпаганда, мен бул жерден чыкпайт элем, өз мекенимди, өз мамлекетимди таштап кетпейт элем. Аттиңай, мекендештерим мени пайгамбар болгондугум үчүн, акыйкатты айткандыгым үчүн, сөзүмдү жактырбай кууп чыккандыгы үчүн бүгүн сенден чыгып баратам деп Имам Тирмизи риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Эгер урматтуу жамаат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзүнө көңүл бура турган болсок, жүрөктөн чыккан сөздөр. Кайгырып, кусаланып, Меккенин тоосун, суусун, абасын, жүргөн көчөлөрүн сагынып, сүйөрүн баяндап, албетте сен, эгер мен сенден чыгарылбагамда сенден кетпейт элем дейт. Урматтуу мекендештер, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болгондугуна карабастан, канчалык улуу миссияны, улуу даават ишин баштап, сыртка чыгып бараткандыгына карабастан, мекенге болгон сүйүүсүнүн көптүгү, күчтүүлүгү мына ушу баса белгилеп, хадисте белгилеп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сагынган, эңсеген тоолор албетте бүгүнкү биздин Кыргызстандын тоолорундай, биздин суулардай, биздин абадай таза аба эмес эле. Бирок пайгамбар ошого карабастан сүйгөнү Аллах Таала адам баласына табиятынан киндиги кесилген, төрөлгөн жерине болгон сүйүүнү бу табияттан салып койт экен. Адам баласы табиятынан мекенин өзгөчө сүйөт экен. Жараткан Аллах Таала бизге көп немат, жакшылыктарды берди. Мына ошолордун эң эле чоң нематы бу ниъматул ислам, ыйман берди, мусулман кылды. Өзгөчө көпчүлүгүбүзгө мына жаштык берип атат, ден соолук берип атат, убакыт берип атат. Ошонун менен бирге жараткан Аллах Тааланын берген дагы бир белеги бул биздикиндей эгемендүү болгон, эркин болгон мамлекет. Урматтуу жамаат, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда ла тусалуна йаума изин анин наим, сөзсүз мен берген нематтардан учуру келсе сураласыңар дейт. Аллах кайсыл жакшылыкты, кайсыл нематты берген болсо мундан сөзсүз сурайт экен. Мына ошол Аллах сурай турган, же болбосо Аллах бергенден кийин бир жоготсок ордун таппай турган нерселер бар, нематтар бар. Бул мына ошол жаштыгыбыз, ден соолугубуз, өмүрүбүз. Ошону менен бирге көздүн карегиндей бүгүн сактай турган мамлекетибиз, мекенибиз дагы бирөө. Бул мамлекет бирөө эле экен. Ордуна башканы сатып алып болбойт, ордуна жасап алып болбойт. Ошондуктан дагы мекенге болгон сүйүү, мекенге болгон аяр мамиле бул кээде жанакы бизде жетекчилер мамлекетти жетелейт, жетектейт деген менен чындыгында мекенге болгон кызмат бул ар бирибиздин милдетибиз, ар бирибиздин мойнундагы жарандык карзыбыз деп биле турган болсок, мына ошол нерсе эң туура болот экен. Демек, жараткан Аллах Таала берген акыл бар, ден соолук бар,
ömür бар. Ошолордун катарында орду толгус. Бир жогосок кайра таппай турган чоң неимат бул мекен мамлекет экен. Мына ошол мамлекеттин кадырын башкасын аябай ардактап билишибиз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарчылык келерден мурда мына ошол Хира үңгүрүндө жатканда Жебреил периште келип кысканын, алгачкы вахий түшкөнүн, окугун жараткандын аты менен деп аят түшкөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям калтырап, коркуп, титиреп, үйүнө чуркап келип, башынан өткөн окуяны Хадиша энебизге баяндаганда, Хадиша энебиз эски диндерди аябай жакшы билген, өзүнүн тайкеси болгон Варака бин Науфалдын үйүнө жетелеп барат. Варака бин Науфал эски китептерди, мурдагы пайгамбарлардын тарыхын, динин жакшы билгендиктен ушуга барып сурай турган болсок, сага бир жообун айтат. Сага келген, сага жолуккан, сени Хира үңгүрүндө кыскан, сени оку деген ким экенин ошол баяндап берет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Варака бин Науфалга барып жолукканда, Варака бин Науфал сага Мусага келген, Исага келген периште келиптир дейт. Сен пайгамбар болосуң дейт. Сен Аллахнын акыркы пайгамбары, дин таратасың дейт. Бирок билгин балам дейт. Мен 90-дан ашып калган карыган чал, эски китептерден окуган маалыматым боюнча акыркы пайгамбарды эли кордойт, сөзүн укпайт, ыйманга ээрчибейт. Керек болсо өз мекенинен кууп чыгат дейт. Варака бин Науфал пайгамбарга келе турган бир канча зыяндарды айтып туруп, мекениңнен кууп чыгат деп туруп, ыйлап жүгөрүп, аттиңай ошол учурда мен бар болсом, элиң сени мекениңнен кууп чыкканда мен жаш болсом, күчүм болсо сага кызмат кылат элем. Мекенден чыгып, кайгырып, кыйналып, мекенсиз калган учуруңда, дербиш болуп калган учуруңда, күчүм болсо, энергиям болсо, жаштыгым болсо сага жардам берет элем. Аттиңай ал нерсе колумдан келбейт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям элиң сөзүңдү укпайт деди. Сени бөлүп салат деди. Дааватыңды ээрчибейт деди. Сени менен мамилесин токтотот деди. Пайгамбар бирине да таң калбастан, акыркы айткан сөзүнө таң калып, өз элим мени мекенимден кууп чыгабы деди. Мекенсиз каламбы деди. Мамлекетсиз каламбы деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мекенге болгон сүйүүсүнөн Варака бин Науфалдан өз элим мени мекенимден кууп чыгабы деди. Адам баласы үчүн эң оор жаза бул мамлекеттен айрылуу, мекенден айрылуу экен. Ошондуктан дагы биз өзгөчө Кыргызстан эл 2 жолу президент кууган элбиз. Биз мына ошол президенттерге, уурулук кылгандарга, коррупционерлерге эң чоң жазаны берген элбиз. Анткени адам баласынын түрмө, башка мунун баардыгы эч нерсе эмес. Мекенге болгон куса, мекенге болгон сагыныч бул эң чоң азап, кайгы экен. Ошондуктан дагы Аллах Таала пайгамбарларды эң чоң сыноолор менен сынаган. Пайгамбарга келген эң чоң сыноо бул мекенинен куулуп чыгуу. Ошондуктан дагы мекендин кадырын билип, бүгүн көздүн карегиндей сактоого ар бирибиз аракет кылышыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп нерселерди жакшы көргөн. Пайгамбарыбыз хадисинде көп нерселерди баяндайт. Сахабалардын бирөөсү келип туруп, пайгамбар эң көп мени сүйсө керек дейт. Ошол суроосун пайгамбарга жашырбастан бере коет. Пайгамбар бардык сахабаларына жылмайт, бирдей мамиле кылат, адилеттүү падыша эле. Я Расулаллах, кимди көбүрөөк сүйөсүз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшаны дейт. Аялы Айшаны өзү айтат. Я Расулаллах, жо, эркектерди айтып атам, эркектерди деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшанын атасы, кайнатам, досум Абу Бакырды деди. Жанагы сахаба айтат, аттиңай сурабай эле койсоң болмок экен дейт. Сурабаганымда дейт, эң жакшы көргөнүм менмин деп өзүмчө ичимден кубанып жүрө бермек экенмин дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол сыяктуу Жабал Ухуд юхиббуна ва нухиббу. Ухуд тоосу бизди сүйөт, биз аны сүйөбүз дейт. Пайгамбар Ухудду сүйгөн, пайгамбар шириндикти сүйгөн, асалды сүйгөн, Айша энебизди сүйгөн, атасы досу Абу Бакырды сүйгөн, Усама бин Зайд кызматчысын сүйгөн, керек болсо жакшы көргөндө сүйгөндүктөн балам дегенге чейин барган. Бирок ошонун катарында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз мекенин, элин, жерин дагы сүйгөн. Ошондуктан биз бүгүн эгер пайгамбардын үммөтүбүз дей турган болсок, пайгамбарды элчибиз дей турган болсок, мына ошол мекенге болгон аяр мамиле, мекенге болгон сүйүү ар бирибиздин милдетибиз экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол мекенден куулуп чыгарылгандан кийин канчалаган сахабалар пайгамбар менен кошо ыйманын сакташ үчүн, динин сакташ үчүн, дин таркатыш үчүн Меккеден Мединага көчкөнүн баарыңыздар билесиздер. Мединага көчүп барганда мына ошол эң улуу деген сахаба Абу Бакыр, жер бетиндеги алгачкы азанчы Билал, эң биринчи мусулмандардын бирөөсү. Мына ошол кишилер бүгүнкү биздин медицина тили менен айтканда инсульт сыяктуу оору алып, ордунан тура албай жатып калат. Жөнөкөй сахабалар эмес. Абу Бакыр, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөттүн баарынын ыйманын таразанын бир жагына коюп,
Abu Bakır'dın imanын bir жагына койсоң, Abu Bakır'dın imanı оор келет дейт. Ошончолук Аллахка, пайгамбарга берилген улуу сахаба Мадинага барганда ооруп жатып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кабар келет: "Я Расулаллах, Abu Bakır менен Билал ооруп жатып калды" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доктурга алып баргыла, башка кылгыла деп кайрылбастан, балким жаратканга кайрылып, жаратканга кайрылганда дагы Аллахумма хабиб илейнал Мадината ка хуббина Макката ва шат. Аллахым бизге Мадинаны сүйкүмдүү кылгын. Меккени сүйгөндөй же андан дагы көбүрөөк сүйө турган кылгын дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр менен Билалга шифа берген деген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын денеси эмес, алардын руху, жан дүйнөсү, Мекенин, үйүн, мамлекетин сагынып, ооруганын сезип, "О Раббим, бизге Мадинаны сүйкүмдүү кыл, Меккени сүйкүмдүү кылгандай" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң улуу сахабалары дагы Мекенин сүйүп, мамлекетин сүйүп, мына ушинтип дин үчүн даават кылып жүрсө дагы кайгырып, өзүн жоготуп, ооруп калган учурлары көп болгон. Пайгамбар мына ошондон кийин Абу Бакыр менен Билал путуна туруп, өзүнө келип айыгып кеткен. Мекенге кызмат кылуу дегенде, урматтуу жамаат, чындыгында бүгүнкү күндө ата-энеге кызмат кылуу, үй бүлө багуу, бала чаканы адал эмгек менен багуу, мына ушунун бардыгы дагы Мекенге кызмат болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде сахабалар менен отурса, келишкен бир дене бою келишкен фигурный бир сахаба бала өтүп баратса, сахабалар бардыгы таң калып айтат: "Я Расулаллах, ушул жигит Алла жолунда жихадка чыкса, дааватка чыкса кандай жакшы эле" дейт. Фигурный келишкен күчтүү бала дейт. Физически баары жетишкен дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Силер кайдан билесиңер" дейт. "Эгер бул жигит ата-энемди багам деп жүргөн болсо, Алла жолунда" дейт. "Эгер бул жигит аялым кор болбосун деп жүргөн болсо, Алла жолунда. Эгер бул жигит бала чакамды адал эмгек менен багам деп бараткан болсо, анда бул Алла жолунда. Бирок" дейт, "эгер бул жигит адамдар көрсүн, мактанайын деп башка качкага барып, фигурасын чыгарып алып, көкүрөгүн көтөрүп, ары бери жөнүнө басып, мактанып жүргөн болсо, билип койгула, анда бул жигит шайтандын жолунда" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде өзүнүн улуу сахабасы Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба менен көрүшөт. Абдуллах ибн Мас'уд менен көрүшкөндө, Абдуллах ибн Мас'уд бул эң Куранды жакшы билген, илимдүү. Пайгамбар айтат: "Ким Куранды мага кандай түшкөн, свежийиндей окушту кааласа, Абдуллах ибн Мас'удтан сабак алсын" дейт. Куранды Жебреил периште пайгамбарга алып келгендей туура так даана окуган сахаба. Ушул Абдуллах ибн Мас'уд менен пайгамбар көрүшсө, колдору кабарып кетиптир. Иштегенден жарылып кетиптир колдору, мазол болуп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үй бүлөмдү багам деп жүрөсүн деп, "Хазигилият юхиббухуллах ва юхиббур расул, ла тамасухуман нар." Бул колду Аллах жана пайгамбар сүйөт, үй бүлөмдү багам деп иштеп жүрөт. Бул кол тозокко түшпөйт дейт. Урматтуу мекендештер, Мекенге кызмат кылуу бул үй бүлөнү адал тамак менен багуу дагы Мекенге болгон кызмат экен. 2-3 күн мурда аза күнү деп биздин Россияда жүргөн мекендештерибиз 17 жараныбыз кырсыктан каза болуп, канчалаган хатмул Курандар окулуп, дуа кылып, кабыргабыз кайышып, 17ге жакын мекендешибизден айрылып турабыз. Кээ бирлери тирүү, Аллах Таала шифа берсин. Өлгөн шейиттерди жараткан Аллах Таала рахматын алып бейишинен орун берсин. Урматтуу жамаат, эмне үчүн мен бул өлгөн 17 бир тууганыбызды шейит деп ишенимдүү айтып атам? İslam tarihinde Tabuk деген soğuş болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Tabuk soğuşuna 12 миңден ашуун аскер менен сахаба менен чыгат. Tabuk soğuşu күндүн ысыгы мына ушул азыркы биздин таптагыдай болуп, курма дарагы аябай курма мөмөсү пышып, адамдар эгин тигинин жыйнап аткан сезон учурга туш келет. 1000 километр алыстыкта Tabuk деген жерге барып аскерлер менен согуш керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол Табук согушуна аттандык дегенде бир канча мунафыктар Меккеден чыкпай барбай коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен жолдо баратса, жолдо баратканда мына ошол жерде Абу Бажайдини деген сахаба алдынан чыгат дагы: "Я Расулаллах, мен да сиз менен согушка барайын" дейт. Бул Абу Бажайдини 14 жашында исламды кабыл кылат. 14 жашында исламды кабыл кылгандан кийин мунун аты өзү Абдул Изза, буттун кулу эле. Аты буттун кулу, айкелдин кулу деген ат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде пайгамбар сен кимдисиң десе, "Я Расулаллах, менин атым Абдул Изза. Мен ушундай мамлекеттенмин. 14 жашында исламды кабыл кылдым. Бирок исламды кабыл кылганымда менин
Uruğumdan bir de adam imanға kelbey koyup, meni bölüp, urup, kiyimlerimdi çeçip, жылаңач кууп чыгышты дейт. Анан аргасыздан уяттуу жеримде 2 жалбырак менен жаап алып сизге келдим дейт. Дарактын 2 чоң жалбырагы менен жаап алып келгенден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям деди, сен бүгүндөн баштап буттун кылы эмес, балким 2 жалбырактын ээсисиң. 2 жалбырактын атасысың деп туруп, муну Абу Бажайди деп атайт. Мына ошол Абу Бажайди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табукка согушка бараса алдынан чыгат, я Расулалла, мен да сиз менен согушка барайын дейт. Мен сиз менен согушка барайын. Менин тууганым да жок. Мени өлсөм көмө турган жакыным да жок. Акчам да жок. Я Расулалла, Аллахка дуа кылсаң, ушул Табук согушунда шейит кетип, ошол жерде өлсөм, көмүлсөм, бейишке кетсем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, эгер мен оруум аябай күчөп турат, я Расулалла, Табукка жетпей калышым да мүмкүн дейт. Табукка жетпей өлүшүм да мүмкүн. Аллага дуа кылың, Табукка жетип, согуш майданында өлөйүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал сахабаны жоотуп, эгер бир адам Аллах жолунда аттанып, ооруп өлө турган болсо, ал шейит дейт. Аллах жолунда баратып, атынан кулап жыгылып өлсө, ал шейит дейт. Жогоруда мен баса белгилеп айттым. Абдулла ибн Масуд үй бүлөмдү багам деп колу кабарып кеткенден пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул кол тозокко түшпөйт деди. Бул сахаба, я Расулалла, согуш майданында өлүштү каалайм деди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, согуш майданында өлбөсөң дагы, Алла жолунда жүргөн болсоң, сенин барар жериң бейиш деди. Мына ошентип Абдулла ибн Масуд айтат, түндө сыртка чыксам, кет менен күрөктүн тырыктаганын уктум дейт. Жакын барсам, Абу Бакыр менен Умар чырак кармап туруптур дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү кабыр казып атат дейт. Эмне Аллахтын элчисине кабыр каздырып коюп, экөөң тиктеп турасыңар десем, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, жөн кой о Ибн Масуд, өзүм кааладым, бир тууганың Абу Дажайни өлдү. Ошону көмүш үчүн өзүм казып атам деди дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошентип өз колу менен кабыр казгандан кийин, майитти алып кабырга коюп, бир канча мүнөт кысып кучактагандан кийин, о Раббим, мен бул пендеңден разымын, сен да разы болуп бейишиң менен сыйлагын дейт. Мына ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах жолунда шейит кеткен Абу Бажайди дин үчүн салгылашкан жок, жолдо баратып өлдү. Бүгүн биздин кече мекендештер дагы ойноп жүргөн жеринен өлгөн жок. Дискотекага баратып өлгөн жок. Атама акча салсам, балама акча салсам, үйлөнсөм, мекениме салым кошсом, аялым тилемчилик кылбаса деп, жаным багам деп, үй бүлөмдү, баламды багам деп жүрүп, кырсыктан каза болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адал эмгек менен жүрүп кайтыш болгондор шейиттер даражасында дейт. Мына ошол өткөн бир туугандарыбызды жараткан Аллах Таала шейиттер даражасында кабыл кылсын. Мына ушул Табук согушуна баратканда бир канча мунафыктар, ал мунафыктар менен бирге 3 ыймандуумун деген сахаба дагы эч себепсиз барбай калат. Мына ошол 3 сахабанын окуясы менен бүгүнкү жума сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ал 3 сахабадан бирөөсү Каб ибн Малик, Хилал бин Умайя жана Марара бин Абу Рабия. Марара менен Хилал булар каарып калган аксакал адамдар эле. Ал эми Каб ибн Малик бул жаш кычыраган жигит болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 50 күндүк жигаттан кайра келгенден кийин, Каб, эмне үчүн согушка барбай койдуң дейт. Каб айтат, сен Аллахтын пайгамбарысың. Саңа жалган сүйлөсөм, Аллах ачууланат. Болбосом бир шылтоо таап жалган айтат элем дейт. Я Расулалла, ептеп могул нерсе болуп калды, баламды үйлөп калдым, той кылып калдым, башка болдум деп шылтоо айтат элем, бирок эч себепсиз барбай койдум дейт. Себебим болгондо айтмакмын, себепсиз барбай койдум. Жалган айткандан батынын албай турам, Аллах Таала ачууланат, Аллахтан корком дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, себепсиз барбай койгон болсом, анда үчөөңөргө Аллах өзү өкүм берсин дейт. Силерге мен эч нерсе дебеймин дейт. 40 күнгө чейин булар менен эч ким сүйлөшпөй коет. 40 күн ыйлап тоба кылышат. Кааптын ыйлай бергенден могул жерине көзүнүн жашы карарып, изи түшүп калган эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 күндөн кийин аят түшпөгөндөн кийин бул 3 сахабанын аялдарына барып туруп, бүгүндөн баштап күйөөңөрдүн кызматын токтоткула дейт. Аллах булар тууралуу бир өкүм түшүрө элек дейт. Ошентип аялдары да алардын үйүн таштап чыгып кетип кызматын тамагын бышырып бербей коет. Бир гана Хилал деген сахаба карып ордунда жатып калгандыктан аялы пайгамбардан уруксат сурайт. Я Расулалла, мен кызмат кылып турайын, күйөөм өзүнүн тамагын өзү кыла албайт, өзүнүн даратын өзү ала албайт дейт. Пайгамбар макул болуп бир гана сахабанын аялы кызмат кылат, калгандардын аялдары да кызмат кылбай коет. Арадан 50 күн өтөт. 50 күн өткөндөн кийин жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда аят түшүрүп, булардын тоболорун кабыл кылат. 50 күнгө чейин кайгырып ыйлап, элге кошула албастан бөлүнүп калат.
Allah Teala kelimeti Kur'an'da ve ala salasati'llezine hullifu hatta iza daqat aleyhimul ard. Janakı 3 adam var. Soğuşqa barbay kalgan. Alarga jer tarıp ketdi. Bima rahibat ve daqat aleyhim anfusuhum. Jerige batpay ketkendigi az kelgensip özlerine batpay kısılıp sığılıp ketişti. Ve zannu en la melca minallahi illa ileyh. Allah'dan başka kutkaruçu hiç kim yok eken bular moynuna aldı. Bular Kuday gana bizi keçiret, Kuday gana bizi kutkarat dep moyunu da açtı, alsız ekendigi moynuna aldı. Summa taba aleyhim liyatubu. Andan keyin Allah alardan tövbelerini kabul kıldı. İnnallahu huve tevvabur rahim. Anan keyin Allah Taala tövbelerini kabul kılıcı, keçirimdүү deydi. Ya eyyuhellezine amenu takullah. O iman keltirgenler Kudaydan korkula. Ve kunu ma'as sadikin. Jana çınçıldar menen birge bolgula deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 günge çeyin bular men mamile kılbay koygonu. Bir mamlekette yaşagandan keyin, bir mekenden su içkenden keyin, bir mekenden hava algandan keyin, mamlekettin mekendin başına bir kıyın gün kelgende bardığımız birdey joğun terimiz menen sezip kızmat kılışыбыз керек eкен. Bu 3 sahabanın Allah Taala tövbelerini kabul kılbasan 50 gün kıynagany, eldin bular menen mamileni üzüp koygonu, peygamber bularga süylebey koygonu, mamlekettin başına, eldin başına kıyın gün kelgende özüm aman bolsam boldum dep үйүнөн чыкпай отуруп алгандыгы үчүн. Başımızdan karantin öttü. Un satkanlar, başkalar, özüm üçün dep, tuğanım üçün dep, kentelerine başkasına basıp alganlar, silerge okşogondor paygambardын doğrunda da olgon. Bирок жараткан Allah Taala bulardı mına oşol жазасын berip, Allah'a çınıgı tövbe kılgandığı üçün tövbelerini kabul kıldı. Emni üçün tövbesini kabul kıldı? Ya Resulallah, sen Allah'ın peygambarısın. Eптеп bir şıltov aytalam. Bирок жалган айтсам, жараткан Allah Taala sağa bir azap açууланганdığı üçün maga сразу жалган ayt dep ayat düşürüp koygandığı üçün жалган ayta albayım. Çınçıl bolgandığı üçün жараткан Allah Taala tövbesini kabul kıldı. Kelingizler biz dagı jasalma musulman, jasalma mekençil, jasalma atuul bolboston Kırgızistanımız üçün, mekenimiz üçün, ulutubuzga, uruğubuzga, tündüktügübüzgө, түштүктүгүбүzgө карабастан жапатырмак кызмат кылалы. Жараткан Allah Taala elibizge, жерибизge өнүгүү берсин, эки дүйнө аманчылык берсин. Сиздер менен кенен сүйлөшсөк болот эле, бирок устаздар келип калгандыгына байланыштуу бизге караганда устаздын сөзүнөн көбүрөөк пайдалуу. Устазга мүмкүнчүлүк берели. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.